Бул жылы өлкөдө жол коруу жана оңдоого каражат бөлүү жакшырган. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Нарын филиалы жалпы 3749 чакырым жолду тейлейт. Быйыл Нарын облусу үчүн 261 миллион 323 миң сом бөлүнгөн. Биздин мекеме быйыл 2022 жылдын апрель айынан тарта жаңы мекеме болуп аталып калдык. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Нарын филиалы болуп. Апрель айынан баштап 2022 жылдын титулу кошумча өзгөрүп, жалпы 26 чакырым асфальт төшөө иштери, 42 чакырым шагыл төшөө иштери, мындан сырткары капитал салымдар беренесинин эсебинен дагы кошумча 10 чакырым шагыл төшөө жана 8 чакырым асфальт төшөө иштери каралды. Республикалык бюджеттин эсебинен 24 чакырым жол, ал эми капиталдык салымдар беренеси боюнча 6 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Жалпы 70 чакырымга жакын жол жасалган. Акыркы 2013 жылдан баштап асфальт төшөө иштерине басым жасалып келди да. Буга чейинки жылдарда жылына 14-15 чакырым жасасак, быйылкы жылы өзгөчө 23 чакырым асфальт төшөлдү. Бул капитал салымдар беренесинен тышкары. Ал эми капитал салымдар беренесинен кошумча 7,5 чакырымда жасалдык. Жалпы 30 чакырым жасап атабыз. Ошону менен катар жолдун суу жеген бөлүктөрүн калыбына келтирүү иштери дагы жүргөн. Көпүрөлөрдү жана суу өтүүчү түтүктөрдү оңдоо, жолду тегиздөө иштерине жалпы 29 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. Эң биринчи биздин максатыбыз жасап аткан жумуш ушунча акча менен жасалып аткандан кийин сапаттуу деңгээлде бүткөрүш. Бул эми асфальт төшөлөрдө биринчи ошого основаниясына жолдун негизги кырсычына төгүлүүчү материалдын карьерин аныктайбыз. Ал лабораториялардан өтүп, ошол жарактуубу, жараксызбы, ошонусу далилденип келет. Анан ошол керектүү карьерден алынат, алыстыгына да карабай кээ бир жерде. Анан адегенде ошол жолдун кыртышы даярдалган кезде анын тегиздиги, ошонун тапталуусу, плотносу деп өзүнүн тили менен айтканда, ошолордун баары өз деңгээлинде болуш керек. Жолдорду кыш мезгилинде тейлөөгө 25 миллион сом каралган. 11.270 тонна кум, туз жана шагыл аралашмасынын кору даярдалган. Анан кар жааганда биз ошо таң атпай эрте чыгабыз. Кар жааганда бир эле сээп токтоп калбайбыз да. Бир жерин сепкенден кийин кайра кар жаап болот, 5 мүнөттөн кийин агартып баштайт. Ошондуктан бул кооптуу участок болгондуктан тынымсыз сээп турабыз да. Мындан сырткары бул жылы жол тейлөө кызматкерлеринин айлык маяналары көтөрүлүп, көңүл жылытарлык иш болду дешет. Эми маяна биздики мурун ушу 15 миң алчубуз. Кудайга шүгүр 20 миң алып калдык. 20га чейин ушундай көтөрүлдү. Анан жолчулардыкы, жумушчулардыкы деле 6-7 миң, 10го чейин барчу. Азыр жакшы, кудайга шүгүр. 16, 17, 18, 20га чейин барып атат. Шоферлордуку булардыкынан көбүрөөк болот. Айдоочу чоңураак самасы бол айдагылардыкы алардыкынан көп, 25-30га чейин барып атат. Кудайга шүгүр, ушу айлыктарыбызды көтөрүп берип коюп, жакшы болду да. Нарын облусундагы жолдордун 80% шагыл. Жол тармактын адистери каражаттын бөлүнүүсү ушундай нукта уланып турса жана максаттуу пайдаланылса, алдыңкы жылдары жол көйгөйү курч маселе болуудан калат дешет. Андыктан жаңырган 2023 жылга дагы 30 чакырымдай жолду жасоо мерчемделген. Гулера Туратбекова, Адлет Алмазбеков, Нарын шаары, өлкөдө эми.